Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар. Ошо акыркы 20 жылдын ичинде корей тилин үйрөтүү боюнча аябай көп китептерди окудум, аябай көп методдор менен тааныштым. Корей тили менен кыргыз тили өзү окшош. Сүйлөмдүн түзүлүшү окшош. Мен мектепке барам. Корейчеде да 나는 학교에 갑니다 деп айтылат. А орусчада болсо я иду в школу. Я иду. Биринчи я, анан иду деп этиш келет, анан кийин анан максат айтылат. А бирок корейчеде, кыргызчада этиштер эң акырына жазылат. Ошондуктан кыргызча аркылуу корейчени үйрөнгөн оңой. Бүгүн биз сиздер менен бирге бар, барбы, жок, жокпу деген сөздөрдү өтөбүз. Кана эмесе 3-чү сабагыбызды баштайлы. Чек, китеп. Чек, китеп. 있습니다, бар. 있습니다, бар. 있습니다, бар. Эми диалогду баштап көрөлү. 책이 있습니까? 책이 있습니까? 기텝 барбы? 책이 있습니까? 예, 있습니다. 예, 있습니다. 오와 бар. 예, 있습니다. кийинкиси. 사전도 있습니까? 사전. словарь. 사전. сөздүк. 사전. сөздүк. 사전. сөздүк. 사전도. сөздүк дагы. сөздүк да. 있습니까? барбы? 사전도 있습니까? сөздүк дагы барбы? 사전도 있습니까? 사전도 있습니까? 아니요. 없습니다. 아니요. Бул жерде айтылган 아니요 деген жок деп танууну билдирет. Отрицание, нет. Нет. Отрицание. 없습니다. жок. жок. отсутствие. жок. 아니요. 없습니다. Кана эмесе диалогду башынан баштап корейчесин 3 жолу, кыргызчасын 1 жолу кайталап коелу. Сиздер болсо ичиңиздерден кайталап туруңуздар. 책이 있습니까? 책이 있습니까? 기텝 барбы? 책이 있습니까? 예, 있습니다. 예, 있습니다. 오바 бар. 예, 있습니다. 오바 бар. 사전도 있습니까? 사전도 있습니까? сөздүк да барбы? 사전도 있습니까? 아니요, 없습니다. 아니요, 없습니다. жок, жок. 아니요, 없습니다. жок, жок. Биринчиси 아니요 деген тануу, отрицание. Экинчиси 없습니다 деген в наличии жок, отсутствует. Нет деген сөз. 아니요, 없습니다. Кана эмесе көнүгүүлөргө өтөлү. Биринчи көнүгүү. Бир нерсе барбы деп сурайбыз. Чек. 책, 책, 기텝, 책. 책이 있습니까? 책이 있습니까? 기텝 барбы? 책이 있습니까? кийинки сөз 교과서, 교과서, 교과서. окуу китеби, окуу китеби. учебник деген сөз. учебник. 교과서, 교과서.
교과서. Çek degенди байкасаңар, çek деп к үнсүз тамга менен бүтүп атат сүйлөмдүн ичинде. Ошон үчүн и деген мүчө кошулуп атат. Чек и, чеги, исымника. А бул жерде экинчи сөз болсо 교과서 деп үндүү тамга менен бүтүп атат. Үндүү тамга менен бүткөндө га мүчөсү кошулат. 교과서가 있습니까? 교과서가 있습니까? 교과서가 있습니까? Окуу китеби барбы? Сиздерди бул мүчөлөр кызыктырышы мүмкүн. И деген мүчө жана га деген мүчө. Чек дегенде и кошулуп атат. 교과서 дегенде га кошулуп атат. Мисалы, кыргызчада китеп барбы деп сураганда китепке эч кандай мүчө кошулган жок. Бирок китебиң барбы? Китебиңиз барбы? Китептери барбы? Дегенде мүчө кошулуп атат. Мына китеп иң деген мүчө, китеп иңиз деген мүчө. А орусчаны алып көрө турган болсок, у вас есть книга? У них есть книга? У этого студента есть книга? Деп книгага эч кандай мүчө кошулбайт. Ошон үчүн мүчөнү мен кыргызчага салыштырып сиздерге түшүндүрүп берейин. Ар бир тилдин өзүнүн өзгөчөлүгү бар. А корейчеде болсо, мына кыргызчада кээ бир жерлерге мүчө кошулуп, кээ бир жерлерге кошулбай жатат. А бирок корейчеде бардык жерге бардык зат атоочко мүчө кошулат. Сүйлөмдүн ичинде. Мына сүйлөмдүн ичинде чек китеп зат атооч болуп атат. Анан 교과서 зат атооч болуп атат, окуу куралы. 책이 있습니까? 교과서가 있습니까? Үндүү тамга менен бүтсө га кошулат экен, үнсүз тамга менен бүтсө и кошулат экен. Мына кийинки сөздү карап көрөйлү. 친구, 친구, дос, 친구. Өзүңөр айтып көргүлөчү ичиңерден. 친구. Үндүү тамга менен бүтүп атабы, үнсүз тамга менен бүтүп атабы? Үндүү тамга менен туура. У деп, Демек га кошулат экен. 친구가 있습니까? 친구가 있습니까? Дос барбы? Досуңуз барбы? Досу барбы? Деп кыргызчада мүчө кошулуп атпайбы? Салыштырып кыргызчага түшүндүрүү аябай оңой мүчөнү. 친구가 있습니까? 친구가 있습니까? досу барбы? Кийинки сөз. Карала. 돈. 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 Кандай тамга менен бүтүп атат? Үндүү тамга мененби же үнсүз тамга мененби? Т-O-N. 돈. N. Үнсүз тамга менен бүтүп атат. Туура. И кошулат демек. 돈 и. 돈이 있습니까? акча барбы? акчасы барбы? акчаңыз барбы? акчаңыз барбы? акчасы барбы? Деп кошулат атпайбы кыргызчага дагы. Корейчеде дагы ушундай эле мүчө кошулат. 돈이 있습니까? акча барбы? 돈이 있습니까? акча барбы? Андан кийинки сүйлөмгө өтөлү. 시간. Убакыт. Же болбосо саат. Убакыт деген дагы мааниси бар, саат деген да мааниси бар. 시간이 있습니까? 시간이 있습니까? Убакыт барбы? Андан кийинкиси. 가방이 있습니까? 가방 деген сумка деген сөз. 가방이 있습니까? 가방이 있습니까? 가방이 있습니까? сумка барбы? Эми экинчи көнүгүүгө өтөлү. Бир нерсе барбы деп сураганда
ооба бар деп жооп бергенди үйрөнөбүз. 연필, 연필, карандаш, 연필. 연필이 있습니까? 연필이 있습니까? 연필 деп эл менен бүтүп атат. Буга и кошулат. И кошулганда бул жерде исключение болот. 연필이 деп окулбайт, 연필이 деп окулат. 연필이 있습니까? карандаш барбы? 연필이 있습니까? 연필이 있습니까? Андан кийинки сөзгө өтөлү. 친구가 있습니까? 친구가 있습니까? 도수 барбы? 친구가 있습니까? 예, 친구가 있습니다. 예, 친구가 있습니다. ооба, досу бар. Андан кийинки сөз 돈, акча, 돈, акча, 돈, акча. 돈이 있습니까? 돈이 있습니까? акчасы барбы? акчаңыз барбы? акчалары барбы? Бардыгынан эле бир эле окшош сурай берет. 돈이 있습니까? акча барбы? акчасы барбы? 예, 있습니다. 예, 있습니다. 예, 있습니다. ооба бар. Андан кийинки сөз 시계, 시계, 시계. saat, saat. Кантип эле дуалга илип кое турган саат же болбосо колго тагына турган саатты 시계 дейт. 시계. Кандай тамга менен аяктап атат бул сөз? Үндүү тамга менен, Значит, га кошулат. 시계가 있습니까? 시계가 있습니까? 시계가 있습니까? 사ат барбы? 예, 시계가 있습니다. 예, 시계가 있습니다. 예, 시계가 있습니다. ооба, 사ат бар. Андан кийинки сөз 시간, 시간. убакыт, 시간, убакыт. 시간이 있습니까? 시간이 있습니까? 시간이 있습니까? убакыт барбы? 예, 있습니다. 예, 있습니다. ооба бар. 예, 있습니다. ооба бар. Кийинки сөз 질문, 질문. суроо, 질문, суроо. 질문 деп н үнсүз тамга менен бүтүп атат. Буга дагы и кошулат. 질문이 있습니까? 질문이 있습니까? суроо барбы? 질문이 있습니까? суроо барбы? 예, 질문이 있습니다. 예, 질문이 있습니다. ооба, суроо бар. 예, 질문이 있습니다. ооба, суроо бар. Үчүнчү көнүгүүгө өтөлү. Бир нерсе барбы? Жок, бир нерсе жок дегенди үйрөнөбүз. 사전, 사전. сөздүк 사전. Тамак менен айтып атам, оонду карап турсаңар. 사전, 사전, 사전. Бул туруп турган о. Тамганы биле турган болсоңуздар, мурунку сабактардан өткөнбүз. Туруп турган о бар, анан жатып турган о бар, корейчеде. Карасаңыздар, азыр мен силерге жазып көрсөтүп берейин. Бул. Бул туруп турган о. Бул болсо жаткан о. Бул о кадимки биздин эле оодой болуп, о. Оозунун учу менен айтылат. О. О. Ал эми бул о болсо тамак менен айтылат. О. О.
бул ош деген сөздү айтсаңар, ош, кыргызча ош дегенде бул о чыгат, өзбекче ош дегенде бул о чыгат. Кыргызча ош, өзбекче ош. Эми мен түшүндүргөнгө аракет кылдым, бирок башында үйрөнүп атканда сиздер бунун айырмасы бар экен деп эле койгула, бирок азырынча о деп эле произношение кыла берсеңиздер болот. Аны кийин өзүңөр сезе баштайсыңар, кулагыңарга угула баштайт. Мисалы, кыргыздар күн деп айтса, орус тилдүүлөр же болбосо орустар күн деп айта албайт, же күн деп же болбосо кун деп айтат го. Ошондой болуп калат. Бирок эки кун деп айтса деле биз эки күн деп аткан турбайбы деп түшүнүп коебуз го. Корей тилдери деле биз жаңы үйрөнүп келатканда бул экөөнү алмаштырып алсак деле мейли деп түшүнүп кое берет. Ошон үчүн эч кабатыр болбогула, кыжаат болбогула. Андан кийинки сөзүбүздү уланта берели. Сажон сөздүк, сажони исымника? Сажони исымника? Сажони исымника? Сөздүк барбы? Анио опсымнида. Анио опсымнида. Тамашалап жок деп коелу. Жок. Анио опсымнида. Кийинки сөз чилмун. Чилмун. Суроо. Чилмун. Чилмуни исымника? Чилмуни исымника? Суроо барбы? Чилмуни исымника? Анио опсымнида. Анио опсымнида. Жок, суроо жок. Жок, суроо жок. Анио чилмуни опсымнида. Андан кийинки сөз шиган, убакыт. Шиган, убакыт. Шигани исымника? Шигани исымника? Убактыңыз барбы? Убактысы барбы? Шигани исымника? 아니요, 시간이 없습니다. 아니요, 시간이 없습니다. жоқ, уақыт жоқ. Андан кейінгі сөз 책상, 책상, стол. 책상이 있습니까? 책상이 있습니까? 스톨 바르브 책상이 있습니까? 아니요, 책상이 없습니다. 아니요, 책상이 없습니다. жоқ, 스톨 жоқ. 아니요, 책상이 없습니다. жоқ, 스톨 жоқ. 안dan keyingisi 의자, 의자, 스톨, 의자, 의자가 있습니까? 의자, 아мен бүтүп атат, үнді тамгаменен. Значит, бул жерге га кошулат. 의자가, 의자가 있습니까? 의자가 있습니까? 의자가 있습니까? 스톨, 스툴 барбы? 스툴у барбы? 스툴уңуз барбы? 스툴дары барбы? 의자가 있습니까? 아니요, 의자가 없습니다. 아니요, 의자가 없습니다. 아니요, 의자가 없습니다. жоқ, 스툴 жоқ. Андан кийинки сөз 지도, 지도, карта. 지도가, 지도, о менен бүтүп атпайбы, үндүү тамга менен. 지도가, 지도가 있습니까? 지도가 있습니까? карта барбы? карта барбы? 지도가 있습니까? 아니요, 지도가 없습니다. 아니요, 지도가 없습니다. 아니요, 지도가 없습니다. жоқ, карта жоқ. Эми төртүнчү көнүгүүнү өтөлү. Төртүнчү көнүгүү. Мына корейченин бир өзгөчөлүгү бар. Стол барбы? Карта барбы? Телефон барбы? Очки барбы дегенде бар же барбы деген сөз башка сөз колдонулат. Исымнида, исымника деп. Бирок биз сыйлаган адамдар, мугалим,
врач, ата, апа, чоң апа иши кылса, бизден улуу кишилер барбы же бар деп сураганда башка сөздү колдонобуз. Исым ниданын ордуна. Бирок башында исым ниданы колдоно берсек деле түшүнөт. Бирок дагы грамотно сүйлөш үчүн биз төмөнкү сөздү үйрөнөлү. Ким 선생님 있습니다 деп айтсак деле болот. Ким 선생님 있습니다. Ким мугалим бар. Бирок исым ниданын ордуна 계십니다 дегенди үйрөнсөңөр, 계십니다. 계십니다. Ким 선생님 계십니다. Ким мугалим бар. Анда бул бала же болбосо бул жигит же бул кыз аябай жакшы үйрөнгөн турбайбы корейчени деп ичинен ойлоп калышат корейстер. Ошон үчүн буну дагы сиздерге айтып коеюн өзгөчөлүктөрүн. Ким 선생님 있습니다 деп айтса деле болот. Бирок Ким 선생님 계십니다 деп айтсаңар дагы жакшыраак угулат. Ким 선생님 계십니다. 박 선생님 계십니다. 박 선생님이 계십니다. 김 선생님이 계십니다. 아버지, ата, 아버지. 이 менен бүтөт атпайбы? Значит, га кошулат да. 아버지가, атам, 아버지가 계십니다. атам бар, атасы бар. 아버지가 계십니다. 아버지가 계십니다. 어머니, 아빠. 어머니. 수렴 içinde 어머니가 계십니다. 어머니가 계십니다. 아밤 бар. 아빠스 бар. 아빵스 бар. 어머니가 계십니다. 어머니가 있습니다 деп айтсаң деле түшүнөт. Бирок дагы жакшыраак угулуш үчүн 어머니가 계십니다 деп айтабыз. Анан кийин 할아버지, чоң ата. 할아버지, чоң ата. 할아버지, чоң ата. 할아버지가 계십니다. 할아버지가 계십니다. 할아버지가 계십니다. чоң атам бар. 할머니, чоң апа. 할머니, чоң апа. 할머니가 계십니다. чоң апам бар. чоң апасы бар. чоң апаңыз бар. 할머니가 계십니다. Эми ушунун эле суроолуу сүйлөмүн үйрөнөлү. Мына 아버지가 계십니다 десем, анда атам бар деп айтып аткан болом. 아버지가 계십니다. атам барбы? атасы барбы? атаңыз барбы дегенди 아버지가 계십니까? Акыркы эле эки сөзү, акыркы эле бир мууну өзгөрөт, ка деп суроолуу сүйлөм. 아버지가 계십니까? 아버지가 계십니까? 아버지가 계십니까? атасы барбы? 어머니가 계십니까? 어머니가 계십니까? 아빠스 барбы? 아빵ыз барбы? 선생님이 계십니까? 무갈림 барбы? 선생님이 계십니까? 무갈림이 барбы? 무갈림иңиз барбы? дегенди билдирет. Кана эмесе биз жыйынтыктап коелу бүгүнкү сабакты. Бүгүн биз бар, барбы, жок, жокпу дегенди үйрөндүк. Бир сыра кайталап коелу. Бар, 있습니다. 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 барбы? 있습니까? 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 жок, 없습니다. 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 жок. Анан жоктун суроосу. 없습니까? жокпу? 없습니까? 없습니까? жокпу? Анан улууларга карата болгон бар деген сөздү башкача сөз менен алмаштырабыз. 계십니다. бар. Мисалы, 선생님이 계십니다. 무갈림 бар. 선생님이 계십니다. 선생님이 계십니다. 선생님이 계십니까? 선생님이 계십니까? 무갈림 барбы? 무갈림 барбы? Бул сөздү өзүңөрдөн улуу любой кишиге колдоно берсеңиздер болот.
Бүгүнкү өткөн диалог бул видеонун ылдыйкы жагында комментарийде жазылып турат. Кийин мен китеби чыкканда, толук чыккандан кийин жазам. Мен азыр басмага тапшырып койдум. Кийин толук чыккандан кийин азыр 2020 жылдын 21 марты. Дагы бир 15 күн 20 күндөн кийин китеби толук чыгып калат. Анан кийин сатыкка дагы чыгат. Ошондо өзүңүздөр алып алсаңыздар болот. Ага чейин болсо тексти керектер комментарийде ылдый жактан карасаңыздар болот. Жана ошондой эле бул номерге 0773 88 81 23 WhatsApp жазсаңыздар, мен сиздерге текстин дагы жөнөтөм, өзүнчө сүйлөшөбүз. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.